Достор, бұл сабақта мұрын айтылғандай эле жанагы clear менен float'тарды үйрөнгөндөн кийин биз аны сайтыбыздагы float'тун колдонулушун аягына чейин чыгарабыз, проектибизге колдонуп. Ошондуктан келиңиздер, биздин максат ушул демо баракчаны карай турган болсок, достор, aside элементибиз оң жактан орун алыптыр, анын сол жагында биздин контейнер элементибиз же болбосо article элементибиз. Ал эми эң астында болсо биздин footer'ыбыз орун алыптыр. Биздин максат ушундай демого окшоштуруу мунун бардыгын. Анда достор, ушул clear деп аталган сыпатка дагы бир аз кененирээк түшүндүрмө берип кетсем, ал үчүн биз ошол MDN Developers'тын документациясына барып карай турган болсок, бизде ушундай пример же болбосо үлгү бар экен. Келиңиздер, биз ошонун жардамы менен clear left right жана none же болбосо both дегенди түшүнө кетелик. Аз бизде ушул баракчада left жана right деген элементтер берилиптир. Left бул float left деген сыпат менен аныкталган, right болсо float right деген сыпат менен аныкталган. Анан эгерде биз ушул эки элемент ошол мындайча айтканда бир үчүнчү элемент бар дейлик, ушул контейнерде көрүнбөгөн. Анан ал жака биз clear none дей турган болсок, көрдүңүздөрбү, биздин элементтердин мындайча айтканда сырт жагынан кайсы бир ушул текст элементи курчап алды да. Эгерде биз clear left кыла турган болсок, ошол float left'тин оң жана сол жагындагы боштуктар, башкача айтканда, ошол пайда болгон жанагы курчоолор жокко чыгат дагы, тексттин бардыгы ылдыйга түшүп калат. Эгерде биз clear right дей турган болсок, ушул rightка тиешелүү болгон float'тан пайда болгон боштукча текст менен жабдылбай, кайра астыга түшүп калат. Эгерде clear both кыла турган болсок, ушул экөөнүн эки четин ушуга тиешелүү болгон эки элементке тиешелүү болгон бардык float'тор жокко чыгат дагы. Эч кандай мындайча айтканда курчоо болбой, мунун бардыгы аста-аст менен болуп, мындайча айтканда вертикалдык ок боюнча аста-астынан көрсөтүлүп калат. Кыскасы, clear сыпаты ушундай иштейт экен жалпысынан. Келиңиздер достор, эми биздин сайтыбызды демо баракчага окшоштурганга аракет кылалык. Ал үчүн биз бул жактан article блогун тандайбыз. Андан кийин aside блогун тандайбыз достор. Андан кийин келиңиздер footer'ды тандап алалык. Анан бизге ушул мисалда бир аз түшүнүктүүрөөк болуш үчүн келиңиздер, биз азыр бул жака background color деп кайсы бир түстөрдү берип алалык. Келиңиздер, сайтка кызыл түстү берелик. Ал эми footer'га болсо сары түстү берелик. Эгерде мунун баарын сактай турган болсок, биздин article'ыбыз жашыл түскө, aside кызыл жана footer'ыбыз ушундай сары түскө боелуп калды. Достор, биз азыр буларды иретке келтирип алсак болот, жанагындай демо баракчадай кылып. Бирок ал үчүн биз эң биринчи кезекте бир сапты толтурган жатабыз да кайсы бир элементтер менен. Ошондуктан аталык элементтин ширинасы же болбосо туурасы канчалык болсо, ошол биз баткыра турган туунду элементтердин суммадагы туурасы ошондон чоң болбош керек. Башкача айтканда, article aside бул биздин контейнер деген элементтин ичинде аныкталган. Биз билебиз, биздин контейнер элементибиз 1000 пиксель деген мындайча айтканда туураны өзүнө кабыл алган. Ошондуктан биз бул жака width деген сыпат аркылуу ошол 1000ден келгиздер 700-ün aside'га берелик, article'га берелик. Ал эми aside-га болсо анын 300-ün берелик. Ошондо жалпы суммасы менен бизде 1000 болуп жатат. Ошол эки элемент article менен aside ошол 1000дин ортосуна кирип кетет дагы float болуп. Анан бул аркылуу биз өзүбүздүн максатыбызга жетсек болот. Муну сактай турган болсом, азырынча биз каалагандай жыйынтык боло элек. Ал үчүн билебиз достор, бул биз жака мен float left'ти аныкташым керек article'га. Ал эми aside'га болсо float left эмес right деп ушул стилде аныкташым керек. Эгерде муну сактай турган болсом, көрдүңүздөрбү?
ушул биздин article менен aside бир сапка жанаша уда биринин артынан бири болуп жайгашып калды. Андан кийин достор ушул мен башымдан көрүнбөй калыптыр, ушул aside элементинин астында footer эмнеге жабышып калды да, ошо aside-ка жабышып калды. Бул негизинен күтүлгөн эле жүрөм турум, анткени биз билебиз, кайсы бир элемент float болгондо анын жанындагы элементтер аны курчап алат деп айтканбыз. Ошондуктан ошол натыйжанын негизинде биз ушул сары түстөгү бэкграундду же болбосо footer'ды дароо эле aside-тын астынан көрүп жатабыз. Анан биз бул жакка мурунку сабактардан өткөндөй эле clear сыпатын колдонсок болот достор. Биз аны кылыш үчүн эч кандай clear fix же болбосо өзгөчө элементти ачып аны таңдаштын кереги жок. Биз мурунку сабакта nav менен h1'ди float'тарын жокко чыгарыш үчүн ушул псевдо элементти колдонгонбуз. Анткени ошол nav жана h1 жайгашкан аталык элементте ошол эки эле, мындайча айтканда, туунду элемент болгондуктан биз үчүнчүнү CSS-тен аныктап, ошого кайрылып, анан ошого биз clear both деп колдонушубуз керек болчу да. Биздин учурда болсо footer өзү бар да, анан үчүнчү элемент катары ушул кайсы бир элементке колдонуш керек да, ушул clear'дичи. Бизде footer өзү бош, ошондуктан биз буга footer clear both деп туруп сактай турган болсок, көрдүңүздөр, биздин footer астыга ушинтип жайгашып калды. Анан бул жакта достор биз көрүп турабыз. Биз бул жактан aside-ка left беребизби, right беребизби, баары бир деле ушул өзгөрбөстөн кала берет. Анткени биз 700 плюс 300'дү эсептей турган болсок, экөө баары бир деле 1000'ди берет дагы, эч кандай жылыш болбойт. Ошондуктан келиңиздер, биз aside элементи же болбосо келиңиздер бир аз ушул article'дин келиңиздер width деген сыпатын дагы 1200'гө эле көбөйтүп салалык, жана баштапкыдай эле кылып. Эгер ошентип турган болсок, бул жакта биздин article сол жакка, aside оң жакка болуп жабышып калды. Келиңиздер дагы оңдоп түзөлөрдү кылып өтөлүк. Келиңиздер бул жакка 825'ти берелик. Ал эми бул жак 300 бойдон кала берсин. Эгер ошондой кыла турган болсок, көзгө жагымдуу болуп, жакшынакай болуп көрүнүп калды достор. Эгер да байкай турган болсок, layout'ты салыштырып караганда биздин азыркы иштеп жаткан баракчабыз финалдык баракчага жакында окшоп калды достор. Башка айтканда биз өзүбүздүн көздөгөн максатыбызга жеттик. Ошондуктан келиңиздер ушул убактылуу ушу background color'лордун баарын алып чыгып дагы сактай турган болсок, кыскасы биз ушул clear жана float'торду колдонуп, биздин баракчабызга кайсы бир макетти берип өттүк достор.